Кытай эл республикасында буга чейин эле билесиңер, уйгурлорду, этникалык казак, кыргыздарды жана башка Кытайда жашоочу мусулмандарды атайын жазалоочу колонияларда кордоп келишкен Кытайлар. Бирок расмий Бейжин мындай пикирлерди четке кагып, эч кандай колония эмес, адеп аклак түзөтүүчү жай деп түшүндүрмө берип күнөөлөрүн жаап жашырууда. Ал эми бул убакта Иранда чоң толкундоолор чыгып, элдер демонстрацияга чыгып, көчөлөргө чыгышып, диктатордук бийликти кулатууга аракеттер, лозунгдар менен көчөдө тартипсиздиктер уланууда. Иран ядролук куралы бар дүйнөдөгү чоң державалардын 4-чүсү. Мусулман мамлекеттердин ичинде 1-чи орунда турган мамлекет Иран. Дүйнөлүк державалардын 4-чүсү болгондо АКШ, Кытай, Орусия, Иран. Орусия, Кытай, АКШ, анан Иран. Ушундай айтсак туура болот. Баары бир орустар 1-чи орунда турат. Акчасы аз болсо дагы, башка ресурстары жагынан 1-чи орунда. Духу жагынан дагы 1-чи орунда.